Азыркы убакта базар экономикасына керектүү адистерди даярдоо тармагында Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын алдыңкы сабында турган Жалал-Абад шаарындагы Кантөре Токтом Маматов атындагы эл аралык университетте спорт жаатына да ойдогудай көңүл бөлүнөт. Жыл ичинде окуу жайда түрдүү багыттагы иш-чаралар байма-бай өтүп турат. Ошондой спорттук таймаштардын бири кечээ күнү башталган. Спорт оюндарынын бир нече түрүн камтыган спартакиаданы айтсак болот. Бул ирет 28-чи жолу өтүп жаткан жогоруда аты аталган университеттин спартакиадасынын ачылыш аземине окуу жайдын жалпы жамааты катышты. Кийинки жылы Кудай кааласа мындан да чоң университетибизге стадион салып атабыз. Ошол жерде чоң ушундай спартакиада өтөт. Мен эми дагы сиздерди байрамыңыздан менен ийгиликтерди каалайбыз. Аябай жакшы приздер бар, бийиндер көрдүк приздерди. Кимдер алдыга чыгып, кимдер ичинчи орундан алса, Кудай башка жакшы приздер болот, ошого катышып аракет кылып дегендей ушул 3 күндүк байрамыбызды жакшы өткөзүп алабыз. Бир аптага мерчемделген Кантөре Токтом Маматов атындагы эл аралык университетинин профессордук окутуучулар жамааттары арасында старт алган спартакиаданын уюштуруучулары адаттагыдай эле окуу жайдын жетекчилиги, андагы кесиптик кошундар уюму, ал эми таймаштар жогорку деңгээлде өтүшүнө дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучулары көз салып турушат. Бул 28-чи спартакиадабыз жакшы салттардан болуп калган жыл сайын. Бул ден соолуктун майрамы, коллективдин ынтымагынын майрамы. Негизги максаты ошол ага эжекелер, студенттер үчүн, жаштар үчүн сергек жашоо ыңгайын көрсөтүү. Биз өзүбүз үлгү болуп берип, ошол спортко катышып, сергек жашоо ыңгайын үгүттөп, жаштарга үлгү болуш. Ошо негизги максат ушул. Спартакиаданын алгачкы күнү волейбол оюну боюнча өткөн мелдештер күйөрмандарды кайдыгер калтырбады. Бул күнү волейболдук аянтчада топ сүрүшкөн профессордук окутуучулар жамааттары кесипкөй оюнчулардан кем калбаган оюндарды көрсөтө алышты. Ушул сыяктуу спартакиада жыл сайын өтүп турат. Биз буга 5 команда активдүү катышып, жыл сайын ийгиликтерге жетишип келебиз. Сөзсүз түрдө бул ийгиликке жетишүү ар бир окутуучунун өзүнүн ден соолугун чыңоодо, жаштарга билим берүүдө жакшы жактарын көрсөтүп келет. Ошону менен эле катар биздин окутуучулар дайыма өзүнүн ийгиликтери менен кошо бул оюндар Ысык көлдө өтүүчү универсиадага даярдык болуп эсептелет. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө Жалал-Абад шаарындагы Кантөре Токтом Маматов атындагы эл аралык университеттин 28-чи спартакиадасынын жыйынтыктоочу оюндары 1-апрель күнү өтөт экен. Анда жеңүүчү жамааттар аныкталып, жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылат. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал-Абад шаары.